14 февраля 14 февралда Ош облусундагы Өзгөн райондук ооруканасына 16 жаштагы өспүрүм жеткирилген. 13 февралга караган түнү Нарын облусунда 10 класстын окуучусу ооруканага жаткырылган. 8 февралда Баткендеги Мушташта бычактан жаракат алган 16 жаштагы өспүрүм ооруканага түшкөн. Ош облусунун Нокат районундагы Көкжар айылында да 10 класста окуган кыз классташтарынын ур токмогунан кийин ооруканага жеткирилген. Ал декабрь айында эле буллингке даттанып, класс жетекчисине кайрылган. Бул мушташтан кийин ооруканага түшкөн. Бирок балдар тирүү калган. Жыл башынан бери алардын бир нече курдашын өлтүрүп коюшту. Өспүрүмдөр өзү теңдүү балдардын колунан ажал табышты. 12 февралда Ош облусунун Кара Суу районунда окуучулардын мушташынан кийин 9 класстын окуучусу Адилет Турдубаев каза болгон. Бул факты боюнча денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. 25 январда Кант шаарында 16 жаштагы өспүрүм Дмитрий Чернявский реанимацияда эсине келбей көз жумган. Кылмышка шектүү катары андан 1 жаш улуу бала кармалган. 21 январда Бишкектеги номер 72 мектепте жогорку класстын окуучулары ажатканада 8 класста окуган Аннас Айтбаевди сабашкан. Ал да кийин ооруканада көз жумган. Аннас болгону 14 жашта болчу. Мектептеги камераларга жазылган видеолор өчүрүлгөн, бирок милиция 16 жаштагы шектүүнү кармаган. Өзгөнгө апарып, сөөгүн бергенден кийин бул маалымат бизге жетип жатат. 4 февраль күнү достору бул жерде бар, сыртта барбы, достору биздин үйгө барып, кайгырып, баланы жыгылган эмес, баланы урган, биз жанында бар болчук, бизди кошо урган. Акыйкатчы институту башкы прокуратурага таянып, атайын каттоого алынган балдардын саны көбөйгөнүн билдирүүдө. Маалыматка ылайык 2023 жылы алардын саны 1189 болсо, 2024 жылы 1266 жеткен. То есть рост налицо деген. Өсүү бар экени көрүнүп турат. 80 балага көбөйгөн. Балким бул өткөн жылдарга салыштырмалуу аныктоо иштери жакшырганына байланыштуу болушу мүмкүн. Окуучулар, ата-энелер мындай учурларды жашырбоого аракет кылып калышты. Эгер сиз мектептеги жапырт мушташтар, бирөөнү жабыла сабоолор жана түрмөнүн эрежелери менен жашоо 90-жылдарда калган деп ойлоп жүрсөңүз, тилекке каршы андай эмес. Каза болгон Аннас Айтбаев мектептеги рекеттердин коркутуусуна кабылып келген. 2023 жылы Акыйкатчы институту Кыргызстандын бардык аймактарындагы мектеп окуучуларынын арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Анда сурамжылоого катышкандардын жарымы мазактоого жана кысым көрсөтүүгө кабылганын айтышкан. Өткөн жылдын 9 айында өлкөдө 75 бала өз жанын кыйган. Ички иштер министрлиги буга ата-энелердин көбүнүн миграцияда жүргөнү себеп болуп жатканын билдирсе, окуучулардын жакындары алар мектепте кемсинтүүгө, кордоого кабылышканын айтууда. Биз жумушта жүргөнүбүздө коопсуз жерде болот деген үмүт менен балдарыбызды мектепке жиберебиз. Жолдо чоң кишилер зыян келтирип койбосун деп. Мүмкүнчүлүк болгондо аларды мектепке узатып, кайра тосуп алабыз. Бирок акырында аны балдардын ортосундагы жөнөкөй чырдан улам курдаштары өлтүрүп коюшат. Булардын укугун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова мектеп жетекчилери окуу жайдын көрсөткүчтөрүн бузуу албаш үчүн мындай учурларды жашырып коюуга даяр деп эсептейт. Өз кезегинде Акыйкатчы институту мектеп администрациясы буллинг жана аракетчилик көйгөйүн чечүүгө аракет кылган күндө да көбүнчө мындай чечимдер натыйжасыз болоорун белгилейт. Быйыл жыл башынан бери эле бир нече ата-эне келип, бир окуучу бүтүндөй мектепти террор кылып жатканын айткан конкреттүү бир кайрылуу бар. Бул боюнча ал баланы башка мектепке которуу чечими кабыл алынган. Бирок биз муну көйгөйдү чечүүнүн жолу деп эсептебейбиз. Мектептеги зомбулукка ким күнөөлүү? Балдарын зөөкүр кылып тарбиялаган ата-энелерби? Зомбулукка көз жумуп койгон мугалимдерби? То, что выросла Өспүрүмдөрдүн, балдардын арасында укук бузуулардын көбөйүшү бул чоңдордун аракетсиздигинин натыйжасы. Биринчи кезекте үй бүлө тараптан. Анткени бүгүнкү күндө көптөгөн балдар көңүл буруусуз, тарбиясыз, камкордуксуз жана көзөмөлсүз калып, туугандары менен жакындарынын түшүнүүсүнө муктаж болууда. Укук коргоочу мектептердин буллинг менен жакшыраак күрөшүүсү үчүн аларга бюджет керек деп эсептейт. Мисалы, күзөт кызматынын жана мектеп психологунун айлыгын төлөө үчүн. Эгерде балдарга багытталган атайын бюджет жок болсо, балдардын укуктарын ишке ашыруу өтө кыйын. Ал эми балдардын окуяларына карасаңыз, аларды ажатканада, көпчүлүк көрбөй турган жерлерде сабашкан. Башкача айтканда, ал жерлерге видеокамераларды орнотуу керек. Ал камералардын коопсуздугуна жооп бере турган жана онлайн режимде эмне болуп жатканын көзөмөлдөп турган кызматкер керек. Ал эми депутат Бактыбек Марипов болсо күнөөнүн бир бөлүгү Черный двор, Слово пацана сыяктуу
өспүрүмдөр ортосундагы териштирүүлөр жөнүндөгү сериалдарда деп эсептейт. Бул сериалдар балдар аудиториясына багытталбаганына карабастан Марипов аларды Кыргызстанда көрсөтүүгө тыюу салууну сунуштады. Черный двордун жаратуучуларынын бири кыргызстандык кодул жана киноишмер Ростислав Яшенко буга жооп берип, ата-энелер сериалдарды, кинону, блогерлерди күнөөлөбөстөн балдарды тарбиялоо менен алектениши керектигин билдирди. Балдарды үйдөн тышкары тарбиялоого жооптуу болгондор окуучулары, ур токмукка алынган мектептердин мугалимдери менен директорлору ЖМКдагы резонанстан кийин жумуштан бошотулду. Милиция кызматкерлери да жазаланды. Бишкекте жана Кара Сууда милициянын жетекчилери кызматтан алынганы белгилүү. Билим берүү министрлиги окуучулар башка балдарды өлөрчө сабашы үчүн аларды тарбиялоо милдетин милицияга жүктөп жатат. Мекеме укук коргоо органдарынан криминалдык окуялардын алдын алуу үчүн окуучулардын арасында профилактика жүргүзүүнү талап кылды. Өлкө мектептеринде жашы жетелектер менен иштөө инспекциясынын кабинеттерин ачуу жана коркунуч жөнүндө кабарлоочу баскычтарды орнотуу чечими кабыл алынды. Инспекторлор тобокелдик тобундагы балдарды аныктап, чыр-чатактардын алдын алып, окуучулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү керек кыязы. Зордук зомбулукка жол бербөө жөнүндө. Мектептердеги зордук зомбулукка каршы күрөшүү максатында видео байкоо системасын кеңейтүүнү жана аны ийимге жеткиликтүү кылууну каалап жатышат. Албетте камералардын кайсы жерлерге орнотулары маанилүү экени анык. Анткени көпчүлүк учурларда мектептерде видео камералар болсо деле зордук зомбулук катталып келет. Мисалы 2022-жылы Бишкектеги мектепте 3-класста окуган кыз сабалып, жамгырда бир нече саат бою эс учун жоготуп жатып калган. Кийинчерээк видео камералар аркылуу кызды ал тарапты көздөй кийим жетелеп кеткени аныкталган. Ал 8-класстын окуучусу болгон. Милиция кызматкерлеринин окуучуларга мындай жакындыгы алардын коопсуздугун кепилдей алабы? Азырынча бул суроо бойдон калууда. Анткени Кыргызстанда укук коргоо кызматкерлери балдарга карата кылмыш жасаган учурлар да болгон. 2024-жылы декабрда өспүрүмдөн акча опузулаган милиция кызматкеринин иши боюнча сот аяктаган милиционерлердин аракетинен кийин өспүрүм көчөдө инсульт алып, эс учун жоготкон. Бирок буга карабастан сот анын аракеттеринен кылмыштын курамын таппай, аны болгону айыпка гана жыккан. 2022-жылы милиция кызматкерлери 13 жаштагы кызды сексуалдык кулчулукта кармашканы белгилүү болгон. Алар аны коркутуп, такай зордуктап келишкен. Анда кыздын ата-энеси зордукчуларды өмүр бою эркинен ажыратууну талап кылышкан. Бирок сот айыпталуучулардын да балдары бар экенин жүйө келтирип, жазаны жеңилдеткен. Анткени менен психолог Айганыш Эралиева жашы жетелектер менен иштей турган инспекторлордун мектептерде болушу натыйжа бериши мүмкүн деп эсептейт. Бардыгы инспекторлордун өздөрүнүн жүрүм турумунан көз каранды болот. Я не против, чтобы были, допустим, Мен участкалык милициянын жашы жетелектери менен иштей турган инспекторлордун болушуна каршы эмесмин. Бирок алар ошол жерде дайыма эле отуруп, көзөмөлдөп, бардыгын дароо кылмышкер катары каттоого албашы керек. Бул албетте туура эмес ыкма. Эралиеванын пикиринде, ошол эле маалда мектептерде зордук зомбулукка жол бербөө жөнүндөгү сүйлөшүүлөрдү башталгыч класстардан баштоо зарыл. Эмнегедир биз жаныбарларды кыйнабагыла, аларда тирүү жандыктар, өлтүрүп алышыңар мүмкүн деп айтабыз. Бирок адамдар жөнүндө сөз болгондо мындай эскертүүлөрдү эстен чыгарабыз. Мында ооба, көрсө бул менин курдашым экен. Азыр каза болгон бала классташым экен. Мен азыр эмнени сезип жатам? Чын эле мен да өлүп калышым мүмкүнбү? Чын эле менин да башыма ушундай нерсе келиши мүмкүнбү деп айтуу абдан маанилүү. Ошол эле маалда ооба, эгер эч кандай чара көрүлбөсө, сен да ушундай болушу мүмкүн деп айтуу да абдан маанилүү. Мындай сүйлөшүүлөр милиция кызматкеринин эмес, а көбүрөөк психологдун же педагогдун иши экени анык. Акыйкатчы институту мектептерде милиция кызматкерлери болушу керек деген идеяны колдоп жатат. Бирок мекемеден балдар үчүн жоопкерчилик жалгыз гана милиционерлерде эмес, психологдордо, өзгөчө ата-энелерде болуш керектигин кошумчалашты. Мектептердеги зомбулук маселеси президенттик администрацияда талкууланган. Анда Минкап төрагасынын орун басары Эдил Байсалов маселени чечүүдө мектептеги агрессорлордун аларды зомбулукка түрткөн психологиялык көйгөйлөрүн да эске алуу керектигин билдирген. Бул жөнүндө парламентте да айтылган. Эле үйдө зордук зомбулукка кабылган бала анан тилекке каршы кылмыштуулукка жеңил барган балдар да. Эмне үчүн? Анткени булар ушул балдардын психологиясы бузулду. Качан ушул милиция кызматкерлери, ички иштер министрлиги ушул зордук зомбулукка каршы так туруп берсе, ушул зөөкүрлөрдү актабай, ошондо балдардын арасындагы кылмыштуулук азаят. Мамашева мектептердеги чоң муштун балдардын жүрүм туруму үчүн жоопкерчиликти биринчи кезекте алардын ата-энелерине жүктөөдү.
балаң бирөөнү сабап салса, ата энеси 1000 эле сом төлөйт да. А эгерде бирөөнү өлтүрүп койсо 3000 сом төлөйт. Бул деген бул эч кандай ата эне мындай штрафтан коркпойт бир жагынан. Экинчи жагынан чындап эле ата энелер жактан дагы аябай чоң мындай кайдыгерсиздик болуп атат да, өздөрүнүн балдарынын ушул жашоосуна бардыгын мектепке жүктөп, мугалимдер ушул балдарга билим да бериш керек. Бир класста 50 киши, 45 киши болсо да анын бардыгын үлгүрүш керек, өзүнүн жумушун жасаш керек. Анан ошо балдарга тартипке үйрөтүш керек. Психолог Айганыш Эралиеванын пикиринде мектептеги бейбаштар жана аларга коркконунан улам кошулгандар менен сөзсүз түрдө бир нече жолу сүйлөшүү керек. Алардын эмне үчүн классташын кордоп жатканын билүү зарыл. Көпчүлүк учурларда бул балдардын сый урматка ээ болуу каалоосуна байланыштуу болушу мүмкүн. Мындай учурда аларга сый урматка коркутуу жана зордук зомбулук аркылуу эмес, башка жол менен жетүүгө болоорун түшүндүрүү керек. Мектепте окуучулар өз ара урушуп жатканда мугалимдердин оозуңарды жапкыла дегени ачык мисал. Мындай учурларда аларды дароо токтотуп, эмнеге аны антип атап жатасың, эмне болду, эмнеге мындай кылып жатасың деп суроо маанилүү. Бул мугалимдерге кошумча жүк экенин түшүнөм. Бул чоң комплекстүү иш. Кыргызстанда агрессорлорду кайра тарбиялоо системасы бар, бирок ал мектептеги эмес, үй бүлөдөгү зөөкүрлөргө багытталган. Ал коррекциялык программа. Бишкекте донорлордун эсебинен 2015-жылдан бери коррекциялык класстар иштеп келген. Ал класстарда үй бүлөдөгү чоң муштумдарды зомбулуксуз, тынч жашоого ыңгайлаштырууга аракет кылышкан. Бирок бул демилге көптөгөн көйгөйлөргө туш болду. Адистерди издөөдөн тарта каржылоого чейин. Азыр коррекциялык программа пробация институтуна өткөрүлүп берилген. Муну бир караганда эле кылмыштын алдын алууга эмес, кылмыш жасаган адамды кайра тарбиялоого көбүрөөк ылайык келери көрүнүп турат. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова пробация институту өспүрүмдөр менен да иштөөнү пландап жатканын айтат. Кечээ Кыргыз Республикасынын пробация департаменти менен биргеликте ювеналдык пробация борборун ачтык. Ал тигилже бул укук бузууларды жасап, жүрүм-турумун өзгөртүүгө экинчи мүмкүнчүлүк катары соттун чечими менен пробациянын көзөмөлүнө алынган өспүрүмдөрдүн жүрүм-турумун оңдоого багытталган. Мектептердеги зомбулукту, буллингди жана кодулоону токтотуу үчүн көрүлүп жаткан чаралар жетиштүү деп ойлойсузбу? Балдардын бири-бирине агрессия көрсөтүүсүнүн себеби эмнеде? Биз өзүбүздөн баштаган күндө да күчтүүнүкү туура экенин ырастаган согуштардын, чоң экрандардагы саясатчылардын агрессивдүү жүрүм-турумунун доорунда үлгү боло алабызбы? Что сильный прав.